Салтанат Найман. Абак. Жазаны өтөөчү жай же жалпак тил менен айтсак түрмө. Бул жердин өзүн көрмөк тургай. Түрмө деген сөздү укканда эле денебизди титиреткен сезим пайда болот. Бийик дубал, айланасы тикендүү зымдар менен тосулган жер. Ар кандай кылмыш, наркотика, адам өлтүрүү, алдамчылык, түрдүү кылмыш кылгандардын акыркы токтоочу бекетиндей. Айрыкча аял деген назик аты бар. Бирок кылган кылмышын уксаң, жийиркенип карагану менен эмне себептен бул ишке барды экен деген ой кетет. Кээде билип билбей кылган бир эле ката же болбосо кылып жаткан ишиңдин кылмыш экенин байкабай калганың сенин темир тор артына түшүүңө себеп болот. Кимдир бирөөнүн мээримдүү апасы, кимдир бирөөнүн сүйүктүү жары, кимдир бирөөнүн кызы ошол темир тор артында кылган кылмышына өкүнүп отургандыр. Мына ошондой бир тагдырды сиздерге сунуш кылам. Ата-энем мен 9-класста окуган мезгилимде эле ажырашып кетишкен. Балалык чагымды балалыктай деле өткөргөн жокмун. Балалык чагымды эстегенде ата-энемин тез-тез үйдөгү жаңжалдары, жетер жетпес жашоодо жашаган күндөрүмдү эстейм. 9-классты бүткөндөн кийин эле ата-энеме жардам берейин, сиңдим. Инилеримин кийим кечесине жардам болсун деп, базардагы ашканада идиш жууп иштеп жүрдүм. Ата-энем ажырашканда жашап жаткан үйүбүздү да сатып жибердик. Үйүбүздү саткан акчанын бир бөлүгүн атам алып, калган акчага базарга чыгып соода кылабыз. Анан шаардан үй алабыз деп, апамдын айтканына макул болуп, базарга чыга баштадык. Өзүбүз базардан алыс эмес жерге ижарага чыгып алдык. Базарга чыксак, тез эле байып кетебиз деген тилегибиз таш каап, күндөн күнгө соодабыз жакшы болбой, кайра банкрот боло баштадык. Себеби бизден аз-аздан карызга алып, ишеничибизге кирген аял акыры көп товар алган боюнча качып кирбей койду. Атам үйлөнүп алган, биздин жашообуз барган сайын оорлошо баштады. Сиңдим, инилерим биздин кыйналганыбызды көрүп, атам менен жашайбыз деп кетип калышты. Акыркы убакта апамын ден соолугу да начарлап, калган акчабыз апамын дары-дармектерине кетип жатты. Тилекке каршы апамды сактай албадык. Бизге билинбеген менен апам байкуш оорусун жашырып жүрүп өтүшүп кетиптир. Апамдын жансыз денесин атам көмдү. Мен да атамдын жанына бардым. Атам өзү бир аялдын үстүнө кирип, эки иним, сиңдим, ал аялдын бир кызы болуп, 2 бөлмөлүү үйдө жашашат экен. Өгөй эненин кылган мамилесинен улам, өзүндөн улуу 3 баласы бар кишиге турмушка чыгып алдым. Ал кишинин аялы Турцияга ишке кетип, келбей койгон экен. Жашоом жакшы эле болуп жаткан. Өгөй балдарыма да колумдан келишинче эле жакшы мамиле кылдым. Өгөй эненин колунда кор болуп, берген тамагын да милдет кылбасын деп, күйөөмдүн үйүнөн көрсөтүп да, көрсөтпөй бекитип да, инилериме тамак аш алып барып турам. Көп өтпөй уулду болдум. Балам 6 айлык болгондо, күйөөмдүн биринчи аялы Түркиядан келди. Аны келбейт, бир жолу балдарын таштап кеткен деп айтышкан эле. Бир аз күндөшүм менен бирге турдук. Үйдү менин акчама салган, бул үйдө мен да жашайм деп, күндөшүм да кетпей жашап жүрдү. Мен күндөшүм менен бирге жашаганга чыдай албай, баламды алып, атамдын үйүнө кетип калдым. 2 бөлмөлүү үйдө өздөрү араң батып жашап жаткан үчүн менин балам менен барганымды эч ким жактырган жок. Айрыкча өгөй энемин кыжырын келтирип, атам менен тез-тез уруша баштады. Атам өгөй энемдин тополоңунан жададыбы? Сиңдим экөөбүзгө ижарага квартира алып чыгарып койду. Апам байкуш өлөр алдында: "Кызым, али көп ыйлайсың, ыйлаганыңды эч кимге көрсөтпөй ыйла. Ыйлагың келгенде жаздыкты гана кучактап ыйла" деп көп айтар эле. Баламды сиңдиме таштап коюп, өзүм колуман келген ишти кылып, үйгө нан болсо да көтөрүп келем. Колунда бар адамдардын кирин жууйм, үйүн жыйнайм, жакшыраак акча тапкан күндө эт алып келем. Бул күн сиңдим экөөбүз үчүн эң жакшы күн болчу. Кой мынтип жашай берсек болбойт? Биз да Москвага баралы деп сиңдим экөөбүз план түзө баштадык. Сиңдим эми 15-ке чыккан. Мен Москвага барганда сиңдим баламды карап турса, мен иштесем, үй алсак деп ниет кылам. Бирок бизди Москвага ким чакырат? Кантип барабыз деп тааныш издей баштадык. Атамын агасынын кыздары Москвада эле. Атама сиңдим экөөбүз Москвага баралы, туугандарыңыз бизге жардам берип чакырсын деп айтсак, аларга айткан экен: "Макул, экөө тең келе берсин. Бирок жаш баласын таштап келсин. Бул жерде бала менен кыйналат" дептир. Али 1 жашка толбогон баламды каякка таштайм? Өзүм балалык деген эмне экенин билбей чоңойгондуктан, балалуу болсом, балдарыма бактылуу балалык тартуулайм деп ойлойт элем. Жок, мен баламды таштап кетпейм деп көгөргөнүм менен
жоокчулук азабын тартып кыйналдым. Баламдын атасы кантсе да чоң киши эмеспи? Атасы менен да сүйлөшүп көрөйүрүн деген чечимге келдим. Телефон аркылуу ага Москвага бараарымды, баламды убактылуу калтырып турар адам таппай атканымды айтканда, баламды өзүмө таштап кет деген сунуш киргизди. Жок, мен сизге таштай албайм. Сиздин балдарыңызды аялыңыз өзү караган эмес. Менин баламды карамак бере дегенимде, бир тууган карындашым карайт. Сен кабатыр болбо деди. Күйөөмдүн бир тууган карындашы көптөн бери балалуу болбой жүргөн аял. Канча ирет докторго көрүнсө да, күнөөнүн баары күйөөсүндө экен. Эко кылдырабыз деп да аракет кылышты. Бирок күйөөсүнүн уругу 0% болгон үчүн экого да жарабайт деп айтышканын уккан элем. Баламды алардын колуна таштасам, алар жакшы багаарына көзүм жетет. Акыры дүйөмдүн карындашына таштайм деп, уулумду көтөрүп, кайын сиңдимдин үйүнө бардым. Мен баргыча күйөөм чалып айткан экен. Алар мени кубанычтуу көздөрү менен жылуу тосуп алышты. Келиңиз жеңе, кандай кыйналбай жакшы жүрөсүзбү? Чоңоюп атасыңарбы деп, баламды колуман алып, күйпөрөктөгөн кайын сиңдими көрүп, баламды бергим келбей кетти. Жакшы шүгүр, чоңоюп атабыз дедим, кызганычымды билдирбей. Агамдан уктум, Москвага жол тартыпсыз. Байканчыкты мага эле таштап кетин. Сиз келгиче жакшы кылып чоңойтуп турам. Ишеничтүү колдо болот деген кайын сиңдиме, ооба ошондой кылбасам кыйналып кеттим. Апам болгондо да апама таштайт элем. Агаңызга айтсам, сизге таштап тур дегенине макул болуп сизге келдим дедим. Жакшы кылыпсыз. Бул палванды баатыр кылып чоңойтуп коебуз. Качан жолго чыгайын деп атасыз анан? Деп кайын сиңдимдин күйөөсү да сөзгө кошулду. Билбейм. Баламдын бир жаңсылык кылаары менен атам бизге билет алып берет. Сиңдим экөөлөп иштеп үй-жай кылбасак, индерим да чоңоюп келатат. Эгер баламды сиздер карап берип турсаңыздар, бүгүн таштап кетейин. Балам эмчектен чыккыча бир аз көнүп алуу үчүн башка жашап турайын дедим. Биз эч качан жок дебейбиз. Макул, биз качан болсо да алып калабыз деди. Кайын сиңдим кубанычын жашырбай. Экөө эле жашаган үчүн менин баламдын ые, алардын үйүн бир паста бактылуу үйгө айланткандай. Бардык нерсе жетишип турса да, бир гана баланын ые, күлкүсү чыкпаган үй бактылуу көзүрмөйдерди тартуулай албайт экен. Ошол күнү мен кайын сиңдимдин үйүндө калдым. Кечинде күйөөм да келип бир топко чейин отуруп кеткен. Күйөөмдүн биринчи аялы менен жарашып алганына капа болуп турсам да, 3 баласы үчүн өз энеси керек экенин түшүнүп кечиргенмин. Эртеси таңга маал балам уктап жатканда бекем кучактап, эки бетинен өөп, артымды карабай кайын сиңдим менен коштошуп чыгып кеттим. Ошол убак мен үчүн эң оор күн эле. Канчалык баламды келип өзүм алам го дегеним менен, жүрөгүмдүн бир бөлүгү үзүлүп калгандай сезилет. Менин балам жок жалгыз келгенимден атам баламды таштап киргенимди билди. Ошол эле күнү бир тааныш аялдан өгөй энем процентке деп акча алып келип, сиңдим экөөбүзгө билет алдык. Сиңдим жашы жетпегендиктен ишеним кат алыш керек экен деп, атам нотариуска барып тез эле бүтүрүп келди. Кайын сиңдими ар 5 мүнөт сайын чалып уулумду сурайм. Ыйлап атат деп айтсам, барким оюнан кайтып алып кетип калбасын дедиби? Баары жакшы, ыйлабай жакшына эле жүрөт. Апасын унутуп эле калды. Кабатыр болбоң деп коет. Менин көз жашым кургабайт. Барбайын десем, беттерине кубак түшүп бозоргон иңилерим турат. Алардын келечеги үчүн иштешим керек. Барайын десем, эми эле 8 айга толгон баламды ташташым керек. Койчу, жакшы ниет кылайын. Балам ишеничтүү адамдарда го деп, өзүмдү өзүм алдайм. Жашы 18ге жетпеген сиңдим эмне иш кылаарын деле сурабай, экөөбүз Москвага жол тарттык. Аэропортко узатып кирген атамды көрүп боорум ооруйт. Балдарым эптеп баш паник таап жашап атат деп, өгөй энемдин үйүндө жашаган үчүн, өгөй энемдин кагып силкенине да унчукпайт. Күнгө күйүп, эскилиги жеткен, башында бозоргон кепка, үстүндө апам менен жашап жүргөндөгү көйнөгү. Өгөй энемди такыр эле жаман дебейм. Бир күн карасаң андан жакшы адам жок. Бир күн карасаң пейили өзгөрүп, кагынып силкинип урушуп калат. Маанайы тез-тез өзгөрүп турат. Атам байкуш мени карап, кызым, силер Аллахка аманатсыңар. Сиңдиңди жакшы карап жүр деп, көзүнөн билинер билинбес аккан жашты бизге көрсөтпөгөнгө аракет кылат. Ата, сиз да өзүңүздү жакшы караң. Биз буйруса жакшы иштеп, карыздан кутулуп үй алабыз. Той кылабыз. Али жакшы күндөр алдыда. Апамдын жылдыгына да акча салабыз. Сиз кабатыр болбом деп, мен да атамды жоошуттум. Бир аз өскөн сакалдары бетиме тийип, атам бизди өөп коштошуп,
Биз андан ары самолетко отурганы жөнөдүк. Регистрациядан өтүп артымды кылчайып карасам, көз жашын арчып, атам ыйлап атыптыр. Көкүрөгүмдө тоңгон муз пайда болуп, мен да самолетко отурганы барганча ыйлап бардым. Эже болду ыйлабаңызчы, элдин баары сизди карап жатат деп айткан сиңдимдин сөзүнөн кийин ыйымы токтоткон менен менин жүрөгүм көөдөнүм ыйлап жатты. Сиңдимдин чачынан жыттап, буюрса баары жакшы болот деп, не бир сонун кыялдарга батып, булут аралап асманда учуп кетип жаттык. Асманда кыялдарга батып, көз алдыма көзгө көрүнүп күлүп калган баламдын элеси тартылып, кайрадан көз жашым токтобой ыйлап баштадым. Менин ыйлаганымды көргөн сиңдим: эже, сиз ыйлай берсеңиз кантип иштейсиз? Ушинтип эле жүрө бермек белек. Иштеп үй алып, Байханды колго алабыз. Мени турмушка бересиз, инилерими үйлөйбүз деп мени сооротуп коет. Байханым балапаным, Мерез апаңды кечир уулум. Сени эне мээримнен ажыратып кетип калган апаңды кечир деп сүрөтүн өпкүлөп коем. Көз алдыман кыткылыктап күлүп калган уулумдун, жаштайынан эле эне мээримнен ажыраган эки инимдин, убагында кадырына жетпей урушуп, апамы жоготкондон кийинки аялына унчукпай баш ийип калган атамдын элеси тартылды. Мейли бул күндөр да өтөөр деп өзүмдү сооротуп коем. Бир топ убакыттан кийин биз Москва шаарына жетип келдик. Аэропорттон бизди атамдын бир тууган агасынын кызы Гүлбарчын эжем тосуп алды. Алгач автобус менен, кийин метро менен бизди алып жөнөдү. Метро дегени менин көзүмө өкүнчтүү эле көрүндү. Азыр ошол убакты эстесем бир жылмайып алам. Эскалатордо кетип жатып, коркконуман араң кеткенмин. Поездде кетип жатып, ушунчалык тез жүрөт экен деп таң калганмын. Сиңдим экөөбүз тең айылдан түз келгенге башка дүйнөгө түшүп калгандай болдук. Лифт дегенди кинодон эле көрбөсөк түшкөн эмес элек. Гүлбарчын эжем бизди бир квартирага алып келди. Чай ичип, аш жасап, айылдагы жаңылыктардан сүйлөшүп отурдук. Жеңемин арты кайрылуу болсун деп Куран окуду. Мен эмнеге турмушка чыгып кеттим деп бир сыйра урушуп да алды. Эжемин жашы 30-дан өтсө да турмушка чыга элек. Эми жакшы иштеп, үй алгыла деп акыл насаатын айтып отурду. Баламы сураганда ыйлап жиберсем, ыйлап алар сенден жакшы карайт. Москвага ыйлаган адам кирбейт деп урушуп салды. Кечинде квартирадагылар жумуштан келе башташты. Канча адам келди билбейм. Улам эле түрдүү адамдарды көрө баштадым. Гүлбарчын эжемден чоңу Айбарчын эжем эң акыры келди. Бизди көрүп садага болоюндарым, чоңоюп калыпсыңар деп жылуу учурашты. Квартира Айбарчын эжеме тиешелүү экен. Гүлбарчын эжем бизге азыр ишке киресиңер. Иштеп акча алганда квартиранын акчасын бересиңер деп түшүндүрдү. Эртеси эле кечинде сиңдим экөөбүздү шоссе энтузиастов метрого типографияга ишке алып барды. Ал жерде подработка кылып аттык. Аптеканын кагаздарын бүктөйбүз. Шоссе энтузиастов дегенге сиңдим экөөбүздүн тилибиз келбей араң үйрөндүк. Бирден отуруп түнү менен кагаздарды тегиз бүктөйбүз. Ким канча иш кылганына карап акча берет. Башында сиңдим байкуш уйкусу келип кыйналып жүрдү. Өзүмдүн кагаздарымды эртерээк бүктөп, сиңдиме жардам бергичи шашам. Сиңдими көрүп боорум ооруганынан оор үшкүрөм. Садага болоюнум, жаштайыбыздан жакшы күн көрбөй, жетер жетпес жашоодо жашап, мынтип мектепте да окубай калды. Бул менен тең кыздар ата энесин эркелеп жүрөт. Атама кирген күнү чалып сүйлөшкөнбүз. Апам өтүп кеткенден кийин атаман башка кимибиз бар эле деп, атама аяр мамиле жасап калдым. Баламын кабарын билейин деп чалсам, эмнегедир кайын сиңдимдин телефону өчүк. Балама да кабатыр боло баштадым. Бүгүн иштен чыкканда үйгө барып атама чалайын, кабар алып келиң деп дайындайын деп ойлоп койдум. Квартирада Wi-Fi бар үчүн кеңири сүйлөшөбүз. Сиңдим экөөбүз 10 күндө иштеп, кадимкидей үйрөнүп калдык. Эжемдер күндүзгү нөөмөттө иштешет. Ал жерде көптөн бери иштеген үчүн баары менен мамилеси жакшы экен. Сиңдимдин деле жашына караган жок. Бизден башка дагы 10 чактыдай эркек аял аралаш иштейбиз. Эрте менен иштен чыгып, сиңдим экөөбүз үйдү көздөй жөнөдүк. Эже, сизге бир нерсе айтайынбы деп калды сиңдим. Айта кой, тынчылыкпы десем. Эже, күндө иште уйкум келип, көзүм илине баштаганда, апам келип менин башыман сылап ойготот. Кадимкидей эркелетет. Апамдын жытын сагындым. Апамды сагындым дегенде эмне деримди билбей калдым. Апам байкуш жөн жатпай, бизди ойлойт турбайбы? Квартирага барып эле чай ичпестен атама чалдым. Атам телефонун үйгө таштап кеткен экен. Өгөй энебиз телефонду көтөрдү. 1 ай болоюн деп калды. Жок дегенде процентин салгыла деди. Өгөй энем заар тили менен.
Баары бир өз энеңдин орду башка экен. Бизди эми эле келсе каяктан акча алат деген да ою жок. Эси дарда акча. Макул салабыз дедим да. Инилерим менен сүйлөшөйүнчү десем, Мирзат эжең чакырып жатат эмне телефондо деп кыйкырганда иним байкуш чуркап келди. Кандай балапаным? Изаткана десем, ал эшикте деди, жалтанган үн менен. Эмне болду сага десем, эч нерсе деп эле ыйлап кирди. Мирзат, эмне болду укам? Эмне ыйлап атасың десем, байкушум өңгүрөп ыйлап кирди. Өгөй энебиз эмне ыйлап атасың? Өчүр үнүңдү дегенде, иним тып басылды. Жүрөгүм бир нерсени сезгендей, сиңдим экөөбүз кабатыр болуп. Өгөй энемен эмнеге ыйлап атат десек, билбейм эмнеге ыйлаганын. Курсагы ток, кийими бүтүн деп сүйлөнүп кирди. Макул анда, кеч атам келгенде чалабыз деп телефонду өчүрдүм. Сиңдиме, өгөй энебиз силерге кол көтөрбөйт беле деп сурасам, жок, кол көтөрбөйт. Бирок жакшы мамиле кылбайт. Кээде тамакты да кызганып бербей коет эле, деди. Балам ишеничтүү адамдарда болгон үчүн балам унутуп эле байкуш инилериме ойлонуп калдым. Сиңдим экөөбүз квартираны бир сыйра жыйнап, ванна туалеттерди жууп, эжемдерге да тамак жасап коюп, эми уктап алалы деп кучакташып жатып алдык. Атам менен кеңири сүйлөшүп алайын деп будильникти 1 саат эрте коюп койдум. Түнкү уйку баары бир ширин болот. Эрте менен араң турасың. Ал эми күндүзү уктасаң уктагандай деле болбойсуң. Баат эле будильник шыңырап калды. Шашылып бетимди жууп, атама чалдым. Телефонду кичүү иним Изат көтөрдү. Алло, Изат кандай укам? Деп учурашканда эле инимдин көзүнүн алдындагы көктү көрүп, жүрөгүм шууйдей түштү. Изат, эмне болду укам? Көзүмө ким урду деп сурап жатканымда, атам Изаттын колунан телефонду алып калды. Ата, кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Изаттын көзүнө эмне болду? Деги тынч элесиңерби? Деп суроо артынан суроо бере бердим. Жакшы кызым, өзүң кандай? Айзат жакшыбы? Жакшы иштеп жүрөсүңөрбү? Эжеңдер жакшыбы? Деп атамда бир сүйлөм менен бир топ суроо берди. Шүгүр ата, Изатка эмне болду деп кайра сурадым. Мирзат экөө ойноп жатып, эшикти сүзүп алган окшойт. Эмне болду десем, эшикти сүзүп алдым деди го, деп жооп берди атам камырабай. Ата, эшикти сүзгөн андай болбойт. Бирөө эле урган окшойт. Апамдан калган аманаттарды мен сизге тапшырып келгенмин. Эгер апамын да туугандары болгондо, аларга таштап келет элем. Апам балдар үйүндө чоңойгон. Биз жетер жетпес жашоодо жашасак да, апам балдарына мээримин аяган жок. Акыркы убакта ооруп калып, балдарына жакшы көңүл бура албай калганда, сизге жөнөткөн. Жок дегенде, ата мээримин көрүп чоңоюшсун деп. Өлөөр апам өлдү. Туугандарыңыз киришип жүрүп, апамын жетимдигин бетине коюп жүрүп, акыры ажыраштыңар. Ошондо да жашап жаткан үйүбүздү жөн койбой сатып, жок жерден акчасы да жок болуп кетти. Суранам, жок дегенде мен баргыча, эки иними карап туруңузчу, деп ыйлап да, сүйлөп да жаттым. Макул кызым, макул, ыйлаба, деди атам кыргылданган үнү менен мени сооротуп. Менин ыйлаганыман ойгонуп кеткен сиңдим. Айзат, эмне болду? Тынчылыкпы деп жаныма келип калды. Менин атам менен сүйлөшүп жатканымды көрүп, ата кандайсыз? Мен жакшымын, инилерим жакшыбы? Деп сөзгө аралашып калды. Айзатым, айдайым күндөйүм, деп атам да эрке кызын эркелете баштады. Атамы жакшылап карасам, жашы 47 болсо да, бир топ карый түшкөндөй. Эрке кызы экөө учурашып алгандан кийин, атам мага, кызым Анипанын эжесинин акчасын берели. Өзүң бере албасаңар да процентин бергиле, деди дегенде, бүгүн Гүлбарчын эжем менен сүйлөшүп, анан болсо сизге акча салат дедим. Ата Мирзатты чакырымчы, иним менен да сүйлөшөйүн десем, атам инимди чакырды. Мирзат, эмне болду? Бая сүйлөшпөй койдуңбу, таарындыңбы мага десем, жок эже, таарынбадым. Жөн эле сизди сагындым деди. Жашы эми оңго чыкса да, өзүн бир топ улуу, ойлуу адамдай алып жүргөн иним. Кичине чыдап тургула эми. Биз Айзат эжең экөөбүз акча кылып барабыз. Сага кийим алып берем. Изатты жакшы карагын. Эмнеге аны эшикке түртүп салдың? Антпе? Ал сенин иниң да десем, мен түрткөн жокмун. Анипа апам урду, дегенде ким деп жиным келип сурасам, эч ким. Майылы эже деп телефонду атама бере салды. Ата, эртең жумуштан чыгып чалам. Телефонуңузду унутпай алып алыңыз. Гүлбарчын эжем кокус акча берип турса сизге айтам дедим. Инимдин көзүнүн көгөргөнүн көрүп, баламды да сурабаптырмын. Телефонду өчүрөөрүм менен
Айзат экөөбүз бири-бирибизди кучактап ыйладык. Энелүү жетим, эрке жетим деп бекер айтпайт экен. Азыр апабыз болгондо инилерим мынтип кор болбойт эле. Бир сыйра ыйлап сооронгондон кийин кой жумушка баралы деп чай ичип, кийинип, контейнерге салынган тамактарыбызды көтөрүп жөнөдүк. Эртеси иштен чыгып кетип жатып, Гүлбарчын эжеме атайы жолугуп кетейин деп күтүп калдым. Эжем киргенден кийин атам менен сүйлөшкөнүмдү, өгөй энем процентке акча таап бергенин, жок дегенде ошонун процентин бериш керек. Эже биз айлык алгыча берип туруңчу, анан баардык карыздарыбызды төлөйбүз десем, Салим акам менен өзүм сүйлөшүп, канча карыз болсоңор баардыгын берип турам. Процентин берип, калганы калса дагы кийинки айда процент менен берүүмө туура келет. Силер мага иштеп бересиңер дегенде, Гүлбарчын эжеме кучактап өөп жибердим. Эже кечээ Изаттын көзү көгөрүп калыптыр. Мирзат Анипа апам урду деп кокустан айтып алды. Жүрөгүм сыгылып атат. Өгөй эне, инилеримди урат окшойт. Балама барып кабар алында деп айта албадым деп, кечээ үйгө чалганымы төкпөй, чачпай эжеме айтып бердим. Нурзат мени угуптур. Сиңдим, кечээ апам менен сүйлөшүп, сага кандай айтсам экен деп жаттым эде. Жакшы, өзүң сөз баштап калдың. Атаңдын алган аялы балдарга катуураак тиет окшойт. Апам сураса, Анипа апам уктаганча биз аркасын укалайбыз. Атам жокто бизди урат. Сен мектептен кечигип келсең, иниңди урам дегенин сабактан качып келе берем деп Мирзат апам айткан экен. Апам үйүңө барып, Анипа апамды урушуп келем десе, чоң апа барбаң, айтпаң. Айтсаңыз бизди дагы урат деп жалдырап ыйлап жибергендиктен бара албадым. Өзүң Нурзат менен сүйлөшүп көр дегенинен сага бүгүн айтайын деп атканмын деп айтканда, Айзат экөөбүз тең ыйлап жибердик. Эмне кылсак болот эже, айтымчы дедим. Гүлбарчын эжемди жалоорой карап. Биздин үйгө жөнөтпөйт, билбейм, башым катып калды. Кой силер үйгө жөнөгүлө, мен ишке кирейин. Бүгүн Салим акам менен сүйлөшүп, эртең дагы сүйлөшөбүз деди. Гүлбарчын эжем абамдардын балдарынын ичинен эң түзүгү, бизге күйүк турат. Эжемин баардык акчаны берип турам деген сөзүнө аябай ыраазы болуп кеттим. Эртерээк үйгө барып атама чалып, баламды да сурайын деп үйгө шашылып жөнөдүм. Айзат, менин жүрөгүм ооруп чыкты. Биз инилерибизди коргобой, бул жакта жүрөбүз. Алар азап тартып жүрүшөт экен. Бир нерсе кылып Гүлдөй абжеме айтып алып кетиң, биз ай сайын акча салабыз деп айтайынбы деп сиңдиме айтсам, эже уккандан бери мен да ойлонуп сыгылып атам. Гүлдөй абжем алып кет десек, Малик жездем ичип келип тополоң кылып, инилеримди дагы урсачы, башымда катып калды, деди мени жалооруп караган сиңдим. Макул, азыр үйгө барып атам, менен сүйлөшөлү, бир айласын табабыз, дедим, сиңдимдин мууду көздөрүнө жок дегенде кичине үмүт берейин деп. Үйгө барып эле атама чалдык. Менин чалаарымды күтүп тургандай, баат эле телефонду көтөрдү. Ата, кандайсыз? Эми кеңири сүйлөшөлү. Изаттын көзүн ким көгөрттү? Атама биринчи эле берген суроом ушул болду. Жакшы кызым, өзүңөр жакшы турасыңарбы? Изат эшик сүзүп алдым деген, деди атам кечеги сөзүн кайталап. Ата, андай эмес. Анипа эже балдарды урат экен. Мирзат чоң апама барып айтып, кайра барбаң, барсаңыз бизди дагы урат деп жалдыраптыр. Ата, сиз иште жүрүп көп нерсе билбейт окшойсуз. Жакшыраак көмүр буруңчу, деп атамдан сурандым. Макул кызым, кабатыр болбо. Балдарды жакшы карайм, деди атам. Андан кийин балам менен байланыша албай атканымды, кайын сиңдимдин үйүнөн барып баламдан кабар алып, номерин алганча келиңиз деп катуу дайындадым. Ата, Гүлбарчын эжем сизге чалып, канча акча карыз болсок баарын берип турам, деди. Анипа эжеден канча карыз экенибизди сурап, Гүлбарчын эжеме айтып коюңуз деп, Айзат экөөбүз улам бири-бирибизден телефон талашып, атам менен сүйлөшүп жаттык. Атамдын ак аралаган чачтары, муңдуу көздөрү, бир жылдын аралыгында 10 жылга картып койгон бетиндеги буручтары бизден көп нерсени жашыргандай. Атам менен коштошуп, күндөгү эле ишибизди кылып, сиңдим экөөбүз кучакташып уйкуга кирдик. Канча уктадым билбейм. Телефонго кирген коңгуроодон улам ким экен деп карасам, Гүлбарчын эжем экен. Жөнү жок чалбайт эле, тынчылык бекен деп телефонду көтөргөнчө шаштым. Алло, эже, дедим уйкусураган үн менен. Уктап жаттың беле, Нурзат? Бүгүн ишке келбегиле. Бүгүн ишкананы ФМС басып, баарыбызды алып кетти. Начальник түнкү смендегилер келбесин деди. Дегенде, түшүнбөй эле, макул, дедим. Кечинде эжемдер келип, ишкананы текшерип, чоң өлчөмдө штраф салды окшойт.
Документи жокторду алып калып, бизди кечке кармап кое берди, деп эжем айтып отурду. Жакшы түнү келбеди. Болбосо жакшы жете элек деп Айзатты алып барып камап коет эле, дегенде камап деген сөзүн угуп, жүрөгүм шуу дей түштү. Ошол күндөн баштап иш издей баштадык. Квартирадагылар менен да таанышып, алар да иш карашып жүрүштү. Москвада оңой эле иш табылса керек деп ойлогон элек, тилекке каршы 10 күндө үйдө жатып калдык. Гүлбарчын эжеме карызбыз. Ал биздин процентке алган акчанын баарын төлөп берген. Эртерээк иш таап, карызыбыздан кутулсак деп ойлоном. Дагы жакшы эжем бар экен. Болбосо кандай күн көрөт элек билбейм. Биздин ишибиз жок жүргөнүбүздү көрүп, атам да кабатырланып күндө чалат. Балама барган экен. Кайынсиңдим кабатыр болбой иштей берсин. Баласы жакшына чоңоюп атат. Баланы көрөм деп чалбай киргенде эле көрсүн. Баланы ойлоп кабатыр болбосун деп коюптур. Демек кайынсиңдим менден кызганыптыр. Баламы сагынып куса болуп атканымды кандай сезбейт? Жок дегенде бир жумада бир жолу көрсөтүп койсо болот эле го деп кайынсиңдиме капа болгонум менен колуман эч нерсе келбейт. Бир күнү Айбарчын эжем Айзатка бала бага турган иш тапканын айтып, сиңдимди башка жакка көчүрүп кетти. Гүлбарчын эжем ишканасы жабылганда эле курулуштагы балдарга тамак жасап берем деп башка жакка көчүп кеткен. Айбарчын эжем да жашаган жерибизден алыс эмес жерге ишке кирип алды. Иши жок бир мен калдым. Эч эле мага иш чыкпай койду. Бир күнү чогуу жашаган эже ресторанга идиш жууган адам керек экен, иштейсиңби деп калды. Иштейм эже, сүйлөшүп бериңчи дедим. Көптөн бери иш таба албай жаткандыктан. Анда эртең мени менен барасың. Биздин жаныбызда. Мен сени киргизип коем деди. Рахматымды айтып, Кудайга шүгүр, ишке чыгам деп кубанып алдым. Атам үйгө келгенде мени менен кеңири сүйлөшө албайт. Ар жактан качан инилерине акча салышат экен, качанга чейин кирин жууп багам деген өгөй энемин заар үнү угулат. Мени сыгылбасын дейби? Атам үйгө барганда кыска эле сүйлөшөт, же телефонду көтөрбөй коет. Айзаттан кабар алып турам. Ал да телефондо көпкө сүйлөшпөйт. Бала бактырган эже катаалыраак окшойт. Баланы түштө уктатып, тамак жасап, кир жууп бүткүчө бала ойгонот. Эже кир машинада жуулган кирлер өңүн өзгөртөт деп, колдо кир жуу деп таштап кетет. Күйөөсүнүн носкилеринен бери жууйм деп айтканда, «И садагам, сен деле кыйналып атыпсың. Эптеп чыда, башка айла жок» десем, «Ооба эже, инилерим үчүн да чыдашым керек» деп коет. Эмнегедир уктап калып, биринчи күнү бара турган ишимден кечигип калбайын деп таң эрте турдум. Сырга эжени ээрчип ишке бардым. Мени ишке кабыл алышты. Менден башка дагы 2 эже бар экен. Анча мынча эле идиш чыгып аткан, иш жеңил экен го деп ойлоп атканмын. Саат 1ден баштап ушунчалык көп идиш чыгып, жууганы үлгүрбөй калып аттым. Жанымдагы Айзада эже келип, идиштерди тазалап жылдырып берип турду. Болбосо идиш койгонунда жер калбай калды эле. Жетишпей атам, иштен айдап салбасын деп корком. Идиштерди тез жууганы аракет кылам. Кеч саат 9да иштен чыгып, араң бутуму сүйрөп үйгө кеттим. Биринчи күнү аябай кыйналдым. Көнүп кетермин деп өзүмдү өзүм алдайм. Көнбөскө да айла жок эле. Нурзат кандай? Азыр апам менен сүйлөштүм. Мирзат ооруп калыптыр. Апама чалчы деген Гүлбарчын эжемин сөзүн толук укпай эле телефонду өчүргөнчө шаштым. Чоң апама чалайын. Тынчылык бекен деп чалсам, телефонун көтөрбөйт. Улам чалам. Эмнеге көтөрбөйт? Мирзатка бир нерсе болгон окшойт. Деги тынчылык бекен деп көз алдыман эмнелер гана өтпөдү. Атама чалсам, атам дагы көтөрбөйт. Мирзатка бир нерсе болгон окшойт. Булар жөн жерден көтөрбөгөн жок. Деги Мирзат тирүү бекен деп түрдүү ой келди. Жарым саат чалгандан кийин араң дегенде чоң апам телефонун көтөрдү. Алло, чоң апа. Бул мен Нурзат. Мирзатка эмне болду? Тынчылыкпы, коркутпай айтыңчы, деп сурадым. Нурзат, сенби кызым? Мирзат деп сүйлөп атып эле ыйлап жиберди. Эмне болду Мирзатка, чоң апа, айтыңызчы. Мени коркутпай деп кыйкырып жибердим. Кызым, Мирзат ооруп жатат. Байкуш өгөй эненин кордогун инилерин тартып жатат. Изат туруп койбосун деп жаны калбай бардык ишти кылат. Булар бош отурганын көрсө, Анипа жинди урушуп, ургулап кетет экен. Атаң болсо, коңшу айылда бир үйдү баалап алып иштеп жүрөт. Инилеринин кийген кийимин көрсөң, азыр анда эч ким кийбейт. Мирзатты чечинтип карасам, денелеринин баары көк ала. Милиция чакырайын десем, түйгандар көнгөн жок. Анипанын боюнда бар экен.
Милиция камап койсо, ичиндеги баласы дагы түрмөдө төрөлүп, атаң дагы азап тартпасын дедик, деди чоң апам көз жашын токтотуп. Чоң апа, атама чалсам көтөргөн жок. Мен Айзаттын акчасын сурап көрөм. Эгер берсе, инимди докторго көрсөтсүн. Инилеримди жөнөтпөгүлө. Андан көрө балдар үйүнө убактылуу тапшырып турсун. Мен барганда өзүм алып кетем дедим. Кой кызым, ушунча тууганы туруп балдар үйүнө тапшырсак, эл эмне дейт? Биздин үйдө жүрө берет. Атаң келсе абаң дагы сүйлөшөт го, деди. Макул анда чоң апа. Атама дагы чалып көрөйүн деп телефонду өчүрдүм. Убагында ушул чоң апам атам менен апамды көп жолу уруштурган. Канча жолу апамы жалган жалаа менен атама урдурган. Кантип эле эми Анипага алы жетпей калды. Убагында биздин үй бүлөгө азап берген туугандарыбыз эмнеге Анипага тең келе алышпайт? Эмнеге менин инилеримди андан коргой алышпайт? Ата теги жок жетим кыз алдагабыз. Башка жеңелерибиздин туугандары келсе, булардын үйүнө эч ким келбейт. Койчу аларды тойго чакырбай эле коелу. Эмне алып келмегиле деген атамдын карындаштары. Азыр эмнеге Анипаны кой деп баса албайт? Өзүмө көп суроо берген менен жообун таба албай кыйналам. Эсимде абамдар үйүндө той кылып калышты. Апам байкуш келин болуп кечке кызмат кылды. Апамдан кичүү абысыны болсо да, негедир апамды көп жумшашты. Конок бөлүп, коңшу колоңдордун үйүнө адия бөргөндө, силерге адия бербейбиз. Силер уят кыласыңар. Коноктор кандай үйгө бөргөн деп капа болушат деп чоң апам көнбөй койгон. Апам байкуш ошол убакта унчукпаганы менен көзүндө муң, кайгы бар эле. Эми апам өлгөндөн кийин гана элден уялыштыбы билбейм. Бизге бир аз жакшы мамиле жасай башташты. Ушул Анипанын да бир эле кызы бар. Эртең эрге тийип кетет. Үйүң жок, каерде жашайт элең деп атама чоң апам таап берген. Эптеп иштеп үй алсам, инилерими окутсам, бизге да жакшы күндөр бардыр деп ниет кылам. Эртеси жумушка кетип жатып, атама чалдым. Кудай жалгап телефонун көтөрдү.